Саналуу күндөрдөн кийин Өктөм Мамаеванын уулун жоготконуна туура 2 жыл болот. 2019-жылы 7 августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Альфа Атайын түзүмүнүн офицери Үсөнбек Ниязбеков Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы учурунда окко учкан. Окуядан көп өтпөй офицерге мамлекет тарабынан эрдик медали жана милициянын полковниги чини ыйгарылган. Мен мына 22 жыл болду Санкт-Петербург шаарында жашайм. Санкт-Петербург шаарында баламды, кызымды окуттум, баламды окуттум дегендей кылып. Эми ушу бир Үсөн балам ушу УКМКда иштеп калды. Дайым келгенде алып кетейин дейт элем. Чөтө закон туура эмес десем, жок, мекен үчүн бирөө калыш керек да апа. Мекен үчүн калыш керек деп, ошол өзү УКМКнын Альфа группасы спецназда иштеп жүрүп, ушундай калды. Мына азыр эми 2 жыл болду. 2 жыл кетип атат. Эмне результат, жыйынтыгы эч нерсеси жок. Көп наградалар бар болчу. Анан кийин жанагы 10дон да калган наградалары бар. Анан эми азыр эч нерсе деле бир анын эмгегин баалай турган эч ким жок, бийлик алмашты бүттүк тең билишет. Эми ошондо мына 30 жыл эгемендүүлүктү алдык. 30 жылдын арасында биз эмнеге жетиштик, эмнеден кемидик деген эң чоң бул суроо болуп атат да. Эми мынакей ушул эле эч сырттан душман мына Баткенден келди, анда каза болгондор туура мамлекет үчүн каза болду. Менин балам болсо бул эки тирешүү, эки мындай бийликке деген адамдардын эки башка көз карашынын айынан ошол менин балам каза болуп отурат да. Эми бул жерде Улуттук коопсуздук комитет деген бул мамлекеттин жүрөгү, ошол козголуп турган жүрөгү. Ошондо арасынан кетти, кемчилдиги кетти, арасына бири-бирин көрө албастыктары кетти. Ошо Атамбаевдин ошол жердеги бөлүп жаруу, мамлекетти бөлүп жаруу көп саясаттарынан кетти дагы, эми каза болду. 2 жыл кетип атат мынакей. Менин балам Үсөнбек Ниязбеков ошол өлгөндөн кийин полковник берди. Мен атам согушка катышкан да. Үсөн менин балам ошо апамдардын, атамдардын кол алдында чоңойду да, 7 жашка чейин. Анан ошондо бир жолу отуруп сүйлөп калганда атам немистерди аябай мактап калды да, немистердин точнойлугун, убагында аткарган иштерин бардыгы. Отурабыз эми. Балам 6 жашар, 7 жашар. Анан мен айттым, ата, согушта алар бизге душман болсо, анан кийин сиз ону мактай бересиз да. Десем, мындай карап туруп, балам, душмандын да жакшы жагын үйрөнүш керек. Душманды да жакшы жагын билиш керек. Дегенде ушул Үсөндө ушул характер калып калды, немецкий. Точность, убактысында, саатында кылып туруп. Анан ушундай жакшы характери бар эле. Мекен деген характери бар эле. Элди сүйгөн. Үсөнбек Ниязбеков жашынан ашыкча сүйлөбөгөн, мүнөзү токтоо бала болгон. Мектеп жашында эле мугалимдердин алкышына татып, мектептин сыймыгы болгон. Окууну аяктаган соң Суворов атындагы аскер окуу жайына тапшырып, андан кийин жогорку окуу жайды артыкчылык аттестаты менен бүтүргөн. Үй-бүлөдө балдарына татыктуу тарбия берип, алардын билим алуусуна өзгөчө көңүл бурган. Эми бул баламдын 2 үй-бүлөсү болуп калганда, биринчи үй-бүлөдөн 4 бала, экинчисинен 2 бала, бир ол бир кыз депти. Анан өкмөт карап берди, аларга керектүү жанагы материальный жагын караштырып берди. Кудайга шүгүр, түзүк эле. Только мени нервти жеп атат, мени жеп атышат булар. Эми Атамбаевдер ошону атайлап кылып атышабы, же соттор атайлап кылып атышабы, түшүнбөйм да, кыскасычы. Мынакей Аскар Акаев мына алтын кум төрдү канча деп атат.
анан кийин Бакиев, анан Атамбаев, булардын бардыгы тең только дүйө, акча, өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн иштейди, эл үчүн, мамлекет үчүн, мекен үчүн деген аз болуп калды, өтө аз. Ошондуктан ошонун бардыгына тең мына шайлоодо катышып аткандар, элибиздин өзүбүздө дагы кетирген кемчилдигибиз бар. Канчадан акча берсе эле чыгып мындай кылып. Мамлекеттин улуттук коопсуздук комитетинде 20 жылга жакын иштеди балам Үсен. 20 жылга 6 ай калды эле. Мен ошондон өмүрүнүн аягына чейин офицер катары, мекенди сүйгөн жоокер катары иштеп келди. Эми азыр ушул убакка чейин сот токтоп калды. Эмне болуп атышат, мен түшүнбөдүм. Бирок мамлекет өз адилеттүүлүгүн далилдеп көрсөтүп, жоопкерчилерди кандайдыр өзү тартат деген, жоопкерчилигин тарттыра турган укук талаасында акыйкаттуулукта иштейт деген ишеним бар. Кой Таш окуясынын сот отурумдарында Үсөнбек Ниязбековдун энеси ошол убактагы Атамбаевдин тарапташтарынан бийлик өкүлдөрүнөн бир катар кемсинтүүлөрдү уккан. Равшан Жээнбеков болсо Ниязбековду киши өлтүргүч деп атаган. Уулун жоготкон эне кан төгүүгө сабатсыз, чиновниктердин күнөөсү тоодо экенин азыркы убакка чейин айтып келет. Болуп аткан эми бир ажаан аялдарды алып барып алыптыр Атамбаевдин тегерегинде. Равшан Жээнбеков президенттикке койбодубу? Анан президент койгондон кийин барса даже 1% голос албаптыр да, 0,5% алыптыр. Анан киргенден кийин мен айтам, ай, сен ушунчалык саясатта жүрөсүң. Равшан менин кичинекей жаш бала да мен. Эми ошого эч болсо 1% албапсың го дедим. Болгон сөз ошону айттым. Болгон акыйкатыс. Ошол Атамбаевди коргоп жүргөн сабатсыз саясатчылар кылып атат да бир деді. Балаң убийца дейт. Ал эгер жөнөкөй эле көчөдө жүргөн адам болсо, мен аны сотко бербейт элем. Ал деген элдин тагдырын чечүүчү саясатта жүргөн адам. Ал ар бир сөз үчүн жооп бериш керек. Ар бир сөзү үчүн. Ошол биздеги сабатсыз саясатчылар, акчага кызыккан, баягы Акаевдин башынан уурларга уйгун уюштургандардын саясатчылар элди бузуп атат да. 2021 жылы 5 февралда энеси Өктөм Мамаева жана башкалардын демилгеси менен полковник Үсөнбек Ниязбеков атындагы фонд түзүлгөн. Фонд түздүрдүк. Международный, ошол мына Америкада иштеп келген Арстанбек деген бала, Малайзиядан Айгүл болуп чогулуп, анан кийин фонд имени полковника Үсөнбек Ниязбеков. Эмки жаштарыбыздын арасында патриоттук, элди сүйүү, жерди сүйүү, мекенди сүйүү, ушул сезимдерди мектептерде жанагы Суворовский училищаны окуп бүткөн, ошолордун талим, тарбияларды кошо берсе деген максатта эми эмгегин болбосо мен колуман эмне келмегиле.